учурда биздин апаларыбыз, аталарыбыз кутман куракта болсо дагы ошол коомдук иштерге активдүү катышса, алар жакшы маанайда болсо, мыкты позитивде болсо, биз абдан эле сүйүнөбүз. Мына ошол апаларды көрүп, ошол аталарды көрүп, алардын иштерин көрүп, анан биз алардан үлгү алабыз деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Ал эми бардыгыңыздарга эле белгилүү болгондой, азыркы учурда пенсия курагында чыккан апаларыбыз болсо дагы өзүнүн кыялын ишке ашырып, өзүнүн болгон жан дүйнөсүндөгү талантын, чыгармасын, чыгармачылыгын кыргыз журтчулугуна арнап келе жатышат. Бул эң сонун жөрөлгөлөрдүн бири болду. Мына ошол бир сонун чыгармаларын арнайын деп келип калган бизде эң сонун топ бар. Тааныштырып өтөйүн, уруксат берсеңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарды экран жанына чакырайын, анткени бизде өтө сонун меймандар келип алып турушат. Келиңиздер анда. Алыкулдун кыздары тобу бүгүн мейманда. Бул топ кандай топ, эмне болгон топ, кайсы жактан келишти, кененирээк маалымат алабыз, кененирээк биз азыр таанышабыз. Мына ушул аты аталган топтун жетекчиси Жекшенбек Турусбеков агайыбыз баштаган. Тамара Түнкатарова, Жумабаева Райла, Асанова Гүлнара эжекебиз мейманда экен. Саламатсыздарбы? Саламат. Кутмандуу таңыңыздар менен. Эң алгач өзүмдүн атыман, Танкес ТВнын атынан сиздерди куттуктайбыз. Бүгүнкү эл аралык карылар күнү менен карыбаңыздар. Ар дайым ушундай жаш бойдон жүрүңүздөр. Ушундай улуттук баалуулукту камтыган ак элечек, ак калпакты башыңыздардан түшүрбөй, Кыргыздын бир кичинекей муундан муунга өткөрчү улуттук баалуулуктарыбызды, каада салтыбызды сиздер сактап жүрүңүздөр. Келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кичине алысыраак жолду басып өтсөңүздөр дагы келип олтурасыздар. Анан биздин эң алгачкы эле сурообуз болсун, агай, сизге бул топтун жетекчиси катары Алыкулдун кыздары аты дагы сонун экен, аты дагы бир философиялык маанини камтыйт, аты дагы өзгөчө, аты дагы тарыхты камтыйт экен. Топтун түзүлүшү, топтун аты, топтогу апаларыбыз тууралуу кененирээк маалымат топ жөнүндө. Биз негизи Сары Өзөн чүйдүн батышындагы Казакстан менен чектешкен Панчулов районунан келдик. Көпчүлүккө белгилүү Кыргыздын залкар акыны Алыкул Осмоновдун жердештери болобуз. Анан биз чындыгында мурда башка шайыр апалар тобу сыяктуу эле Акшоолуда уюшулган болчубуз. Анан өзүбүзчө кеңешип, анын үстүнөн мен чындыгында ушу залкар акын Алыкул Осмонов, Турар Кожомбердиев жөнүндө алардын өмүрү чыгармачылыгын жазган кишимин. Анан кийин бул апаларга эжелерим абдан ыраазымын. Ушундай сунуш кылдым. Ушул Алыкулдун жердеши катары Алыкулдун өмүрүн жана чыгармачылыгын даңазалайлы. Анан мен эмнегедир кийинки убакта ушу оон чыгарсам эле Алыкулдун сөздөрү өзүмө келип элеоондордун көбү ошого жаралып калды да. Анан биздин топтун түзүлүшүнө чындыгында мына Матаев Калыбек Байкемдин, жубайы Райла эжемдин, анан кийин бизде башында Кызылча талаасында, кийин механизатор болуп иштеп, даяркада да иштеп, ошо эмгектин алдыңкысы өкмөттүк сыйлыктарга татыктуу болгон ушу Түнкатарова Тамара эжем сыяктуу биздин катарда да. Анан ошолор дагы мен сунушумду колдоп, ушу Алыкулдун эгерде артында туягы калса, бага Куран окуп бир барат эле тиги бу деген ой келип, менин оюмду абдан дароо колдошту. Биз анан Кыргыздын каада салты менен ушу Бишкекке келип, аларча көрүстөнүнө келип, бата кылып, мал союп, андан кийин Бишкекте жашаган үйүнө чейин барып, анан азыр Алыкул Осмонов атындагы китепканада ушу Алыкулга байланыштуу иш-чаралар болсо дайыма катышып турабыз. Анан ага да алымсынбай эмес, эми дагы эле ушу Турар Кожомбердиевди дагы сыйлайлы деп, анткени мурда Калин району болуп, биз бир эле район болчубуз мурда. Анан ада биздин жердешибиз. Сураша келсек, анан биз азыр чындыгында ушу эми Турар Кожомбердиевдин да быйыл 80 жылдыгы да чындыгында. Ошого да бир салым кошолду, азыр ошого даярданып аткан убагыбыз да. Кыскача топтун ушул. Анан ушу апаларга дагы бир жолу ушу мени колдоп, сөзүмдү эки дебей, анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Биз жакында эле мына быйыл могу жайда
Алыкулду көлдүк деп да ойлошот. Анткени Ырындылды жагында Чолпон ата, Кой Сары деп жазып коет да. Анан ошо Алыкулдун баскан турган жерине биз 3 күн ушу көлдү айланып келдик. Ошол жерге барып, Чолпон атага барып, эстелигине ошол жерге барып, Куран окуп, жана кыргыздын кичине катты каада салтын кылдык. Анан менимче ушу Алыкул отурган ташка отуруп ыр жазгандар болду. Ошондой бир көлдүн да касиетин сезип келдик да. Эң сонун агай. Анан Тамара эжекебизди дагы баса белгилеп өттүңүз. Негизи эле бул Алыкулдун кыздары тобу бир гана ырда эле тим болбостон, чыгармачылык менен эле алектенип тим болбостон, ошол кыргыздын улуттук баалуулуктарынын бири болгон кол өнөрчүлүктү дагы алып жүрөт. Алардын катарында Тамара эжекебизди алсак болот экен. Тамара эжекебизге сөз берелик. Эжеке, мандайыңыз жакшыбы, кандайсыз? Жакшысызбы? Ойлонуп кеттиңизби? Анан бул кол өнөрчүлүк, өзүңүз бул Алыкулдун кыздарына келип калышыңыз, өзүңүз тууралуу таанышып, маалымат алсак кантет? Мен ушу 49-жылы Нарында төрөлүп, анан өзүмдүн жеримде болгону 17 жыл жашаптым. Анан ушул жака турмушка чыктым, жаш күйгө чыктым. Анан кайнатабыз колхоз деген жакшы, колхозго киресиң деп Кызылчага киргизип салды мени. Анан Кызылчада иштеп жүрүп эле анан трактористтердин баары арақ ичет, Кызылча суарылбай калды, тигибу деп анан бага үйркө инициатив бар болчу, Эдельвейс деген. Ошо Эдельвейстин инициатива вакытта биз ошондо жаш болчубуз. Анан трактористтин окуусун 3 жыл окудук Кара-Балтада. Ошо менен кышында окуйбуз, жайында практикада жүрүп, мен Беларус алган жокмун, жана кичкен чоң ДТ усинчи тракторду алгам. Кастаман трактор айтат да. Себеби дегенде Кызылча сугарылбай атат. Кызылчага суу керек. Тигилер болсо жакшы деп атат деп анан биринчи алганда эле чоң трактор алдым да аны. С100 дождевалка деген. Ошо дождевалка менен биринчи эле жылы сугарып баштап, ар бир гектардан 480ден алып, бизди Прибалтикага жиберди, чет мамлекетке жиберди. Ошо мен ошо бардык жерге бесплатно барып жиберип атты. Ошо менен партийный поручение менен ошо биздин колхоздо МТФ артта калып. А жерде дагы көпчүлүк орустар айлык алган сайын ичип, булардын баары запускага чыкпай, мастит болуп ошондой деп анан мага правлениядан келип айтты. Башкармасы Гербел деген. Райымкулов Асан Райымкулов деген зоотехник. Ошолорго айтты неме деп. Борки кызга партийный поручение тракторден мени алышты. Партийный поручение менен 2 жыл 2 күндүн ичинде дарикаларды табасың деп. Анан мен жайылманын бар, анда жашмын, жайылма айлыбыздын баарын кыдырып жүрүп 7 кызды таптым. Баарын тең бала бакырасы бар, бирок жаш кызды. Анан эртеси келдим, МТФден өмүр көргөн эмесин, килейген уйлар, килейген залдар, баарыбыз чүкөтө кыздарбыз, кантип сайбыз көрсө, эме экен, эме менен сайт экен. Атайын, система сайт экен. Анан бир кызыбыз сразу ошол жерге бир кичке ошол алып калды, дежурный, дарика жетишпейт экен деп. Папа кушум аман эсен чыксаң экен деп биз башка жака кеттик. Баратабыз, бизди килейген, сухостой деп коет экен, аны уккан биз бүт бооз уйларды дайындап коюптур бизгечи 2 күн ичинде. Анан бирөөсү муну баары салдык, чамбаштарым бар, мындай буга муну кантип тазалайбыз, билбейбиз, баарыбыз коркуп турабыз. Анан ошентип үйрөндүк. Анан бокторун баарын кол менен жулбайт экен, аралайт экен аны. Ошентип далайда. Караңызчы, жер иштетүүдө дагы, мал чарбачылыкта дагы, өзү аял болсо дагы эркектин жумушунан 2 эсе, 10 эсе кандай кызмат кылган, Ал эми ошол кызматтан кийин, мисалы, сиз ошол тармакта иштеп жүрсөңүз, кол өнөрчүлүккө кантип келип калдыңыз? Кол өнөрчүлүктү мен жаш кезимден үйрөнгөм. Биз кышында бошпуз да. Кышында бошпуз, такай, жайында дагы эс алабыз андасың. Анан ошол убакта баягы колуң билип аткандан кийин төшөгүң кем болот, тияң болот, курак кыласың, баарын кылыш керек да. Мага ким кылып бермегиле. Кайненем картаң, кайнатам картаңынан ошо менен жанагылардын баарын немеден кол өнөрчү болгон баарын курак менен кетире берет да. Анан ошо үйдөн эшикте эркектин, үйдө аялдын жумушун жасаган Тамара эжекебиз Алыкулдун кыздарына кантип келип калды? Эми мен өзүм ырдайм да.
жанагы Сарымберденге эмелерге ыркесеге катышчумун да. Мен оонум ырың жакшы деп мени өздөрү эметичү да. Ошо колхозда кызылчада иштеп жүргөндө дагы Гүлсаранын портрети деген бар. Гүлсара деген бизде герой бар. Сулайманова деген. Билесиңби? Ошону мен ученикимин. Ученик болуп ученик эмеймин. Ошондо кошо жүрдүм. Ошонун кызылчасын сол ошонун кызылчасын. Анан ошонун Гүлсаранын портрети дегенде мени кызылчадан талаадан алып барышты. Ырдайсың депчи. Анан көрсө ал убакта 15 республика болчу. 15 республиканын кийими бар клубтачы. Ошол жерде мага мындай эки топу, ак көйнөк, кызыл кир чермиги анан кичкеймин да анан чыксам Гүлсара эжем өзү тап тааныбай калды да меничи. Анан ошентип ырдап, анан ошо ырдап эле жүрөм. Анан алык кулдун кыздарына канча болду келгениңизге? Келгенде мен картайдым да, азыр мен 73-төмүн да. Анан бу Райланын күйөөсү, жолдошу Үсөнбек, бул Райла группасына киши керек деп өзүнүн карындаштарынан сураса, ушул жакта биздин Тамара эжебиз бар. Ошол киши жакшы ырдайт дейт. Мен уже отказ кылып койгом, эч жака барбайм, ырдабайм, картайдым депчи. Анан булар болбу, биринчи күнү барган жокмун, экинчи күнү эшикте машина сигнал берет. Анан чыксам, тиги күйөөсү экөө отурат, көрсө карындашыныкына стол жайып коюптур, ошол жака мени алып барып. Анан муну жолдош айтат бай күйөөсү деген. Анан айтпай, сиз кимсиз десем, жолдош айтат, мен продюсермин деп. Анан продюсерден башкача түшүнөм да. Анан ошо менен барсак, ошол жерден тааныштык аялдар бар экен. Ошону эле кошулуп калдым. Ошентип кошулуп калдыңыз, эң сонун. Барган күнү эле бул отуруптур, менимчи. Түлөкөз кичинекейибизден бери билет да мени. Андай иштеп жүргөндү. Эмне орден алдык, эмне болгонун баарын билет. Анан бул киши мага китеп Гүлсара эже дейм, мен китеп чыгарам деген болчу. Китеп чыгарам деген болчу. Анан барып таанышып калдык. Ошо менен мына эри шаркак болуп, чогуу чыгармачылыкта жүрөсүздөр. Мына кыздар менен, кемпирлер менен, жайрапалар менен иштешип атам. Эң сонун. Анан Райла эжеке сизди дагы аябай айтып кетти. Бул кепте сөз сиз менен анан жолдошуңуз агайыбыз болду окшойт. Экөөңүздөр тууралуу сурайынчы. Мен деген ошо Чалдор айында эле төрөлгөм, ошол жакта өскөм. Анан ушундай шайрапалар тобу чыгып атыптыр деген анан чыдай албай эткенсиң да. Анан келип биздер эметип көрөчүбүз. Саралы Жешембек айттым, Жешембек биздер аялдарды эметелик. 4 жылдын жүзү болду мына бизге, 11 аялбыз. Жакшы ийгиликтерге жетиштик. Биз Жалал Абад, Баткен баарын кыдырып келдик. Казакстанга тойлорго чакыртып болуп аякка бардык. Анан карантин болуп эле эметип калдык. Баягы далай жерди көрмөк экенбиз. Жакшы жерди көрүп атабыз. Буюрсанын баары алдыда дейли. 11 кыз кемпирибиз азыр. 11-ин 11 өнөрү бар, кол өнөрчүктөрү бар. Тамара эже эмелерди курайт, чийден токушат, курак курашат. Бул сумочкаларды коостоп тигет. Ар бир жалаң эле ырдап жүрө бербей. Мен кол өнөрчүм жок, бирок буларга эме кылып турам, бар. Жардамдашып. Эженин уюштургучтугу күчтүү да. Ооба. Жаман эмес биз. Байкем экөө чын баса белгилеп кеткибиз келет. Ал мен эмете тынч жок, мен аябай тынч жок ишиммен өсүп. Агай тууралуу дагы айта кетсеңиз, Мынакей канча жылдан бери колхоздо эмеле строй бригадада бригадир болуп иштеди өмүр бою. Дагы эле бизди колдоп келатат. Чыгармачылыкка кантип чогуу келип калдыңыздар? Ал да жакшы ырдайт. Койбой алып жүрөм мен. Тияка жүр, буяка жүр, тигиндей кылып бизге мындай кыл деп эле. Анан көпчүлүгү бул ишти алып берет бизге. Агай таап берет. Жардам берип эметип турат. Ырасыбыз, үйдө жасап жата бермек экенбиз. Көп эле байса жатып эле эметип жүрчү, сен Кудайдын куласы үйсүң, могу кыздар менен червис жасып, барган жакка барып ырдап. Ооба. Оорубай. Ошондой эле болсун. Гүлнара эжеке, сиздин атыңызды негедир топтогулар булбул деп аташат экен. Булбулдай үнүңүз бар болгондугу үчүн болсо керек. Же эмне үчүн? Бир тарыхы бар болсо керек. Тарыхы болгондо мен кичинекей эле кезимде 5-ти жатканда деле эжелерим, туугандарым айтат да. Туулганда эле бир 2 ай 3 айда эле кыңылдап эле жатсам турсам ойгонсом деле ошентип бир эле үнүндө айтып эле анан ошондон кийин бунун атын булбул коюп коелучу деши ошондон кийин булбул кылган экен. Кичинекей чагыңыздан бери эле булбул атка конгон турбайсызбы? Булбул болуп эле жүрөм. Чындык атым өзү Гүлнара. Мени эч ким тааныбайт, Гүлнара десе жолу булбул деп тушу. Мен дагы эжелерге кошулганын себеби менин соседим бар болчу, биздин топто. Ой биз бизге кошул булбул деп эме кылгандан келдим, жаап калды, бир көргөндө эле.
Баары Алыкулдун чыгарганы байкебиз ырларын чыгарат, ушулардын угуп баары жагынан кой ушулардан калбайын деп мен да кошулдум. Бул эжемин жолдошу продюсер да кыз. Кой жакта бизде каяка барсак ошол жакта биздин жаныбызда жүрөт. Жеңилибизди жерден алат, оорубузду колубуздан алып, биз менен теңме-тең жүгүрүп, басып жүргөнүнө биз шүгүрчүлүк этип, ушу дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрүп атабыз, ырларыбыз болуп атат, коолорчулугубузду көрсөтүп атабыз. Жакшылыктар көп болуп атат. Буюрса дагы болупту деп ишенебиз. Аны айта кеттиңиз, ошо кичинекей чагымда эле ошол ырга жакын болчумун депчи. Кичинекей чагыңыздан бери ырдасаңыз керек. Бирок чыгармачылыкка кечирээк аралаштыңыз да. Жок, мектепте окуганда эле илгериле атам комуз ойнотчу. Айылдарда да илгери союз кезинде културга арып ырдап, майрамдарда ошентип жүрчүбүз. Атам, тайекем болуп эле семейный болуп жүрчүбүз биз. Ошентип эле кошуп жүргөм. Дагы кийин Россия болуп кетти, Казакстан болуп кетти заманга байланыштуу. Ошо менен токтоп калгам. Мына буюрса 4 жылдан бери дагы кошулдум ушуларга. Өзүм сүйүнүп отурам. Сонун. Анда сөзүбүз куру болбосун, келиңиздер, сиздин бир жакшы чыгармаңыздарга күбө болсок кантет? Кайсы чыгарманы аткарып бересиздер? Азыр акын туулган жери ыктеп, ар кимге туулган жерин билсир дейт. Алыкул Даңазалап, анан биздин районубузду Казакстан менен чектеш деп атпайбызбы? Анан географиялык картадан байкасаңыздар, Казакстан менен Кыргызстанды Ашмара деген дарыя бөлүп турат терде. Чек ара ошол жерде турат. Анан Манаста айтылган Агермендин оюнда деп Манаста айтылганда бизде орустар келип ровный деп коюп турду. Ошо Агермен деген айыл биз жакта, четте ошо Казакстан менен. Анан ошону да ырыма кошком, ошо Алыкулду Даңазалап ошол жөнүндө ырдап коелук, сөзү ону дагы биздики. Сизге таандык. Ошо биздики эмес. Ярсан, бер. Onun boynunda, Asmaranın oyunda, Agirmendin oyunda, Aymağı sonunda. Nailtadan kalgan gep, Ermanaskan alman bet, Yolukan yer bizdin yer, Hasiyetli yerden. Nailtadan kalgan gep, Ermanaskan alman bet, Yolukan yer bizdin yer, Hasiyetli yerden. Ata jurtun moynuna algan akın Osman'dun Alыкulu elin zalkarulu Alkulday akındı er kuvattay batırdı elge bergen bizdin yer asılısı yerdi Alkulday akındı er kuvattay batırdı elge bergen bizdin yer aymağımızı yerdi Bakışı sarı gündün Kıyışı gökte gündün Yemeği turağıdır Anasının urpağıdır El yerimiz sörkündep Bekim olsun ıntımak Yürügübüz Kırgızdep Soğuk dursun arılar El yerimiz sörkündep Bekim olsun ıntımak Yürügübüz Kırgızdep Soğuk dursun arılar Soğuk dursun arılar Ay barakeldi. Сонун чыгарманын катарын толуктады, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Гүлнар эжекенин колундагы бир музыкалык эмне деп айтсак болот? Аспап дароо көзгө урунат экен. Бул тууралуу дагы бизге маалымат бериңизчи. Бул чүкөдөн жасалган окшойт э? Мага Ишин байкем өзү жасап берген. Сенин колуңда жүрсүн такай булбул деп. Өзү жасап мага тешип, бүт эме кылып томпой деп. Эми Кыргыздын өзүбүздүн улуттук аспап катары ушул колду алып жүрөбүз.
Жишинбей ким жасап берген? Агай сизден сурайт окшойбуз ана тарыхынан. Кантип жасадыңыз? Бул кандай музыканы чыгарат? Негизи муну баардык башка элдерде деле ар бир нерсе шартка жарашат. Азыркыдай эмес. Мурда колдо бар нерсени пайдаланышкан да. Анан маселен биздин апаларыбыз деле жанагы бешикке тиги чүкөнү илип коюп бала алаксысын деп баягы бешикке чүкө илип койчу эмес беле. Анан биз деле шайыр апаларларды көрүп, анан кийин мен мындай жөнөкөйлөтүп эле жасап койдум да, чынында ушундай чүкөнү пайдаланып. Муну чынында биздин жана продюсер байкеме Үсөн байкеге рахмат. Томпойлорду ошо чыгылып жанагы мага таап келип берди, а бирок мен тешип мен жазадым. Анан Булбул өзү биздин кыздар азамат, өздөрү тетиги шурулардан, тигиден коостоп, анан бизге ошо шылдыратып добуш бере тургандай да. Анан мындай эме кылсак, чынында эле сөөккө сөөк курунуп мындай уккулуктуу да. Мисалы мен азыркы эмеден көрү муну жакшы, кулагыма жакшы болот да, мага темпти берип турат да. Ыргакты сездирип да мындай. Ана жөнөкөй эле вроде так пайдалансак жакшы болот экен да мындай. Азыр мисалы кандай үн чыгат, бир өзүнчө чертип көрөсүзбү? Бул ритмге жакшы да ырга. Ошол Томпой деген чүкөнүн бир такасы, аксакалы, өзүнчө, ал эми астындагы майда чүкөлөр болсо майда мында шылдырап алып өзүнчө добуш берет да. Атеги сакага тийгенде ошондой да май кандай айтсак да чында. Атилер козуп, бирок биз баягы отуруп черткенге ыңгайсыз болуп атат, туруп черткенде тиги шуруларды өзүнчө шылдырап турат да. Колундагы аспабы кызык маган. Аты эмне деп аталат? Мен билбейт элем. Оз комусунун эмесин эле сыртын алып эле өзүчө мында бул эме аспаптарга кошуп кичине добуш берип турсун деп муну биз атайбыз. Өзүнчө добуш. Башкача чыгат. Бул баягы ичинде оз комуз сактаса да болот экен, Ошондой да мына жөнөкөй эле эмеден мынакей аны пайдаландык да, мына добуш чыккангачы мына анан тиги топчулар да өзүнчө тиги добуш берет мына. Шылдырат эме. Биз эми жанагы аса таягыбызды алган жокпуз, анан эми акырындап сөзсүз түрдө ал кезек дагы келет. Ал эми шылдырак негизи көргөн көзгө жөп-жөнөкөй эле көрүнөт, бардык эле адамдар шылдыракты колдоно алышат, андан музыканы чыгара алышат деп ойлошот, бирок бунун кыйынчылыгы деле жокпу? Ойлогондой элеби? Чындыгында эле жөнөкөй элеби бул? Берден Тамара эже бул киши өзү комузда ойнойт, жаш кезинде ойногон экен. Анан эжеге айтып атам, комуз колго алыңыз, мен далайын деп, бизде да комуз черткен 2-3 бар. Өзүнчө бир күүгө да көңүл буралы деп атат. Биз эми жалаң эле Алыкулдукун чыгармалары менен, ырлары менен чектелбей, башка каада салтыбызды кеңейтип, анан башка оон күйлөрдөгө дагы кезек берели деп мындай биздин тармакты көбөйтөлү деп атабыз да, ошондой аракеттен. Агай бул топтун жетекчиси катары топ кандай ыр ырдайт, кандай музыканы тандайт, бардыгын сиз талдап анан сунуштайт окшойсуз, Эми биринчиден ар ким өзүнүн каалаган ырлары бар. Мен чек койбойм. Жеке ырдаган ырлар. Жеке ырдаган эми жанагынтип чакырган тойго барасыз, аякта өзүнчө. Мисалы Булбулдун өзүнүн эжемдин сонун ырлары бар. Анан биз мында официально мындай расмий жерге барганда Алыкулдун кыздары колунда атыбызды айтып турат да. Анан биз ошого ылайык эми Алыкулдун ырын даңазалоону максат койдук да. Анан мен дагы айтып атам, мында келип эле мен оондорумду буларга ырдап берем, жактырса дароо кабыл алышып жакшы экен деп. Мисалы мен кээ бир ырларымды уялып жүргөм, мен баягы өзүм эле эметип үйдөн келиним, келинчегим, балдарым угат, кандай десем, кээ бирөө жакшы дейт, кээ бирөө анча эмес деп коет. Анан апаларым жактырса, анда буларга жаксан ырдатып көрөм. Анан чынында баягы жалгыз ырдагандан көрү мындай жамаат менен топ менен ырдаган өзүнчө жакшы экен. Ал эми ошо топтун жалпы жонунан репертуарында канча ыр бар?
Аны деле санаган жокпуз, бирок ар кимиси калп Жок, ар айтпайын. кимиси эмес, топтуку. Топтуку мындай эме кылсак, биз санаган деле жокпуз. Мисалы ар бир эле бир 3төн 5тен ырдайт дегенде, анан кийин азыр хорубуз алыкулга байланыштуу болуп атат да. Анткени көп жерге барганда бир экили номер дагы эле деп коет экен. Анан кийин ошого да байланыштуу болуп калат экен да. Анда ошол репертуар көбөйө берсин. Дагы да болсо Алыкул агайыбызды даңктаган, аны бир барктаган, аны тааныткан чыгармалар жарала берсин. Ага ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиздерге. Бүгүн биз сиздерди мына ошол кадырман карылыкта пенсия курагында олтурсаңыздар дагы, үйдө неберени багып, чөбөнөнү карап олтурсаңыздар дагы өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыздарды токтотпой, кыргыз журтчулугуна ушундай жакшы маанайды тартуулап, чыгарма, обон, кайрык, кыргыздын баалуулугу ошону берип келе жатасыздар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздерден бир-эки сөз кыска нуска бүгүнкү майрам менен куттуктап кетсеңиздер болот. Мен жанагы эле биздин Алыкулдун кыздары тобунун атынан менен жалпы эле ушу Алыкулдун жердештеринин атынан Панфилов районун мекендеген мына Сары Өзүнчү башындагы жалпы эл журтумдун атынан ушу бүгүнкү эл аралык майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчибиз. Тамара эжеке, Бүгүн кутмандуу кыргыз элим, биз бүгүн мынакей жашынакай ниет менен бүгүнкү апалардын майрамы күнү буяка чакырылып келип калдык. Ошондон пайдаланып, биздин кыргыз элибизди, ошонун ичинде өзүбүздүн жердешибизди, ошо Алыкулдун кыздарынын атынан жана элибиздин атынан бүгүнкү карылардын майрамы деген куттуктап коеюн дедим эле. Жана жалпы элибизге жакшылык, ынтымак, бакыт таалай каалар элем. ыраазычылык. Эжеке, келиңиз, сиз деле каалоо тилек угалы, сизден деле Мен деле четте турбаңыз. Алыкулду билген бүт кыргыз элим баарына бүгүнкү майрам менен куттуктаймын. Биз Алыкулдун жердештерибиз, Алыкулду колдойбуз дегенбиз, колдойбуз, дагы колдой беребиз. Аманчылык каалайм, тынччылык каалайм кыргыз элиме. Карыларды куттуктайсыз. Мен дагы бүгүнкү майрам карылыктардын күнү экен. Ошолорду куттуктайм чын дилим менен. Кыргызстанда жашаган бүт картаңдарды бүгүнкү майрам менен куттуктап кетейин. Мына ушул майрамда бизге сонун маанайды тартуулаган Алыкулдун кыздары тобу болду. Анын жетекчиси агайыбыз Жекшенбек Турусбеков баштаган, Тамара Түнкатарова, Жумабаева Райла, Асанова Гүлнара эжекелерибиз болду. Өзүнүн жакшы маек, жакшы чыгармасы менен. Ал эми ар бир адамды карылыкка жеткирсин дейлик. Ошол кадырман карылык биз үчүн бакыт экенин билелик. Адам баласы карыгысы келбейт, бирок ошол карыган канчалык бакыт экенин биз сезелик. Танкестиби ушуну менен көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Кыргызстанда негизи эле дүйнө жүзүндө учурда жашап жаткан, кадырман карылыкта жашап жаткан биздин улгайган апа-аталарыбызды Танкестиби куттуктайт. Ден соолукта болуңуздар. Ар дайым сыйдын үстүндө жүрүңүздөр, төрдүн көркү болуңуздар. Кыргызда абдан жакшы сөз бар, карысы бардын ырысы бар дейт. Сиз биздин ырыскыбыз, сиз биздин жакшы бир насаатчы, андан сырткары бир билимди, акылды үйрөткөн биздин бир агайыбыз, апаларыбыз, эжекелерибиз, биздин чоң эне, чоң аталарыбыз болот экен. Андыктан мына ошол бизди көрүп жаткан баардык көрөрмандарыбызга биз бүгүнкү күндүн эсеби менен ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн 1-октябрь эл аралык карылар күнү болуп эсептелинет. Дагы бир ирет майрам менен куттуктап, Танкестиби сиздерге бүгүнкү күндүн эсеби менен мыкты ийгиликтерди каалайт. Ар дайым ийгиликтин үстүндө жүрүңүздөр, жакшы туруңуздар.